Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Азирет Медеров мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугунун абалын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Бул туурасында анын жактоочусу Замир Жошев билдирди. Мындай чечимге жактоочулар макул болгону менен айыпталуучулардын көпчүлүгү каршы болушкан. Судья деген өзүнүн демилгеси менен Алмазбек Атамбаевга карата медициналык экспертиза дайындоо жөнүндө демилге көтөрдү. Тараптар өзүнүн оюн билдиришти. Мисалы, айыптоо тарап макул болуп атат. Жактоочулар, айыпталуучулар көпчүлүгү каршы болуп атышат. Эмне үчүн каршы болуп атат? Себеби деген бул жерде зарылчылык жок. 47 колониянын башкы врачы, главный врачы ооруп атат деп кат жиберип атат. Ошого ишениш керек судья. Ишенбегенге негиз жок. Мындан улам сот процесси экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин жылдырылды. Бүгүн Борбордогу 1-май райондук сотунда Кой-Таш окуясы боюнча сот отуруму уланып, анда судья видео тартууга тыюу салды. Отурумдун жүрүшүндө Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев Кой-Таш окуясы саясий иш болгондуктан башынан бир тараптуу тергелип, акыйкат чечим кабыл алынбай жатканын, соттор чындыкты билгиси келсе, ишти башынан кайра тергеши керектигин билдирди. Кой-Таш окуясынын эң күнөөкөрлөрү мурунку бийлик башында турган Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков, качып кеткен МВД министри Кашкар Жумушалиев, ГКНК Опунбаев, ошолор келмейинче бул ачылбайт. Азыр биз келип тупикте калып калдык мынакей. 2 жылга жакындап калды. Ушул эле али биздин сот али баштар элек. Ошон үчүн Опунбаев, Кашкар Жумушалиев, Жээнбековдер баардыгы бирип кайрадан башынан тергесе, ошондо чындык чыгат да. Ага чейин бул ушинтип жылдап созулуп берет да бул. Бүгүнкү соттук отурумга саясатчы Равшан Жээнбеков келген жок. Жактоочулар судьяга анын ооруп жатканы туурасында маалымат көрсөтүштү. Дарыгерлер саясатчы коронавирус жуктурган деп болжолдошкон. Белгилей кетсек, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев алгач УКМКнын тергөө абагына камалып, кийин саламаттыгына байланыштуу 47-абакка которулган. Мындан улам жактоочулар Атамбаев дарыланууга муктаж экенин билдиришип, аны абактан бошотууну айтып келишет.